Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желеги 1992 жылы 3-мартында Жогорку Кеңештин 8-сессиясында кабыл алынып, 5-март күнү Кыргыз Республикасынын өкмөт үйүнүн төбөсүндө салтанаттуу түрдө көтөрүлгөн. Ошол күндөн тартып мамлекетибиздин эгемендүүлүгүбүздүн символу болуп эсептелинип келет. Мамлекеттик желегибиздин кызыл түсү Айкөл Манастын туусунун түсү болуп, эрдиктин жана тайманбастыктын символу. Жаркыраган алтын күн бейкуттукту жана байлыкты чагылдырат. Ал эми түндүк үй кутунун элдердин биримдигинин символун белгилесе, аалам катары дүйнөнүн бир айлампага бириктирилген 40 нуру Манас бабабыз тарабынан кыргыздын 40 уруусун бириктиргенин даңазалайт. Ар бир өлкөнүн өз дорунун желеги болот. Биздин желегибиздин мааниси өтө бай. Желекте белгилер элибиздин улуттук руханий дүйнө таанымынан жана басып өткөн тарыхый жолунан жаралып келип, чыккан символдар болуп эсептелинет. Бул символдардын мамлекеттик желекте айкалышта чагылып турушу, дөөлөттүн өнөрбөстүгүн, ыйыктыгын, элибиздин өткөндү унутпай, келечекке ишенимдүү кадам койгондугун айгинелеп турат. Erkinlikti elge caygan Manaz atang unutma.